Сузак районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген жана карлар үйүндө 101 жашоочу бар. Алардын басымдуу бөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Аларды кароодо бир канча кызматкерлер эмгектенсе дагы алардын төшүктөрү оор экендигин да жалпыга айтпаса белгилүү. Роза Сүйүнбаева аталган жайда эмгектенгенине 20 жылдын жүзү болгон. Айтымында улгайган ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды кароо оңой эмес. Ар биринин өзүнчө кыялы, жоруктары бар. Аларга көңүлдөрүн карап мамиле жасоо керек. Улгайган адамдар менен иштөө мындай жеңил, жакшы деп айта албайсың да. Үйдө мисал үчүн бир адамды, бир немени жаткан адамды карашкандай кыйын. Бул жерде деген 101 адам жатат азыр. 101 адамдын ар бири менен сүйлөшкөндө кандай акыбалда каласың? Иши кылып булар менен иштеш аябай оор. Ар биринин көңүлүн алыш керек. Ар бирин угуш керек. Ошого жараша мамиле кылып иштеп келатабыз ушу малга дери. Бул жайга башбаккандардын себептери ар түрдүүчө. Тагдырдын сыноосуна сынып аракечке берилип келсе, кээ бирлери бага турган баласы туруп өз үйүнө батпаган ата-энелер келсе, дагы бири ата-энеси бар туруп кароосуз калган жарандар. Алардын бири Бактыбек Орозбаев Ош облусунун Өзгөн районунун Ири суу айыл аймагынан келген. Экинчи топтогу майып. Келгенине 5 айдын жүзү болгон. Айтымында мындагы кызматкерлер жакшы көңүл бурушат жана шарттары жакшы дейт. Берде бизге 4 мал тамак берет. Ар 5-нчи күнү постелкаларыбыз мыналар алмашылат. Баня карабыз. Берде майле болжо сотрудниктер болсун, башкалар болсун, кызын айтканда бизге өтө сылык мамиле кылат. Врачтарыбыздын көзөмөлүндө катып турабыз. Врачтарыбыз ардынан бизге келет. Келер менен кабинетине кирбейт. Бизге биринчи очередте бизден кабар алып туруп, анан кабинетине кирип неме кылат. Бүгүнкү күндө чын айтканда бардыгына эч кандай биздин наразылыгыбыз жок. Мындагы жашоочулардын саламаттыгын текшерип турууга ак халатчандар да байма-бай келип көмөктөрүн берип келишет. Негизги максат кызматкерлерге жакындан жардам колун созуп, жана жашоочулардын саламаттыгын кароо болуп саналат. Кардиолог врачыбызды, эндокринолог врачыбызды, дерматолог деген врачтарыбызды, дагы бир топ врачтарды кошо келдик. Ушул мамлекеттик мекемеге бир көмөк көрсөтөлүк деп, ушул жерде 100 адам бар экен. Ушуларды бир сыйра көрүп, профосмотрдан өткөзүп коелук дедик. Ошонун алдында сахар өлчөп атабыз, кардиограммасын тартып атабыз, кеңеш берип атабыз. Бул бардыгы күнүмдүк иш эмес. Биз булар менен тыгыз байланышта болуп турабыз. Студенттерибиз волонтер кылып иштеткенге аракет кылабыз. Ушу мекемеге жардам берсин. Бир гана медицина жагынан тармагынан эмес, ошол эле көчөнү кичине тазалашканга же дарактарды караштырганга деп азыр ошо сүйлөшүп атабыз. Эл аралык уюмдар аркылуу долбоор жазылып, тиш тарлоочу бөлмөгө жабдыктар жана өкмөттөн мончо кир жуучу жай заманбап болуп салынган. Негизги делген жайларга 32 видео байкоочу камералар орнотулган. Спорттук бөлмөгө машыгуучу шаймандар алынып келинген. Мындай аракеттер жетекчилик кылган Аида Байжигитованын аракети жана кызматкерлердин күжүрмөндүгү. Мында эмгектенгендердин саны 65-ти түзөт. Бизде единица боюнча 73 адам иштеш керек. Анан жумуштун татаалдыгына байланыштуу бир ставкадан иштебей анча-мынча арасында сотрудниктердин мисалы кетирбеш үчүн сантехник, электрик деген кызматтарды кетирбеш үчүн анан рабочий деген кызматтарды жарым ставкадан 0,25тен кошуп берип, маянанын аздыгына карабай ошоларды ошону кошуп берип иштетебиз. 65 сотрудник бар азыркы мезгилде. Бизде эң психологически, моральный санитаркаларга өтө оор болот. Эми бизде эгерде кат ооруп калса, биз больницага жаткызганга аракет кылабыз постоянно. Бар өз алып барып, направление жазып, биздин көйгөй основной жанагында транспорт маселеси да. Транспорт маселесине бизге мисалы бир тиын бөлүнбөйт өкмөт тарабынан. Только өзүнүн жанынан алып барышат, ошондон кыйналабыз. Анан апаргандан кийин аларды больницадан алганга өтө кыйынчылык менен жаткызабыз, өтө кыйналабыз. Албайт, стардом адамдарды бөлөт да. Аталган жайда 101 жашоочу бар болсо, алардан 36-сы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Эң өкүткө салганы башбаккан жарандардын саны жыл санап көбөйүп баргандыгында. Барчына Жанзакова, Буркан Матов, Сузак району.